Бул идея негизи мен угуп калдым. Негизи история болгон окуя экен. Көркөмдөө эле отуруп, ар кимде ар кандай варианты бар экен. Айбек байке режиссерге айткам. Бирок тарталы деп айткан эмесмин, уялгам себеби дегенде. Койчу эми деп айтып койду, анан кийин жөн идеяны айтып көрсөм эле, давай тартабыз ушуну деди да. Бектур Уйзбаев келип калат үйгө. Айбек байке көчөгө чыксаңыз мен үйүңүзгө келдим деп анан. Чочуп кетип эле түн жарым болуп калган, 11:30, 12-ге жакын болчу. Анан эмне болуп кетти деп чыксам, анан бир сөз бар да, ушундай окуя болуп калды, кызыктуу экен, мага да жагып калып. Анан сценарийди ошо чогуу экөөбүз жазганбыз. Негизи эле мындай жанрда жазып көрбөгөндүктөн негизи бизге көп жардам беришти. Ар ким ар жактан жардам берди. Барып эле сценарийни алып барып эле уялбай этпей эле ушундай кайсы жагын оңоп койсок болот, түзөп койсок болот деп отуруп, анан кийин буюрса жакшы. Ар кимдин жардамы менен ошол эле Макс байке, Нуркыз эжебиздер. Ошол эле сценарий даяр болгондон кийин биз калп айтканда эмне 6 ай, 7 ай ушул кинобуздун сценарийсин монтип көтөрүп алып, компанияларга бардык, акча сурадык, эмчи кино тартабы ушундай кино болот деп. Чындыгын айтканда эч ким ишенген жок. Бул проектке жаш балдар колдой албайт, ар ким алар деле туура түшүнүш керек бирокчу. Мен депрессияга кирип кеттим. Ошол моментте шүгүр дейм ичип кетпегениме. Намаз окуп, Кудайдан сурап, Кудай, өзүң көрүп атасың акыбалымды, жашоомду туура нукка буруп бер деп суранып, чалдырап, ыйлап, дуа кылып, анан балдар 3 күнгө даватка чакырып калды. Даватка чакырып, Кара Балтага барып калдык. Бек Анарбаев биздин генеральный продюсер, биз экөөбүз көлгө кеттик. Бир суткага кеттик да почти. Экөөбүз эле, эч ким жок машинада. Сценарийни айтып бердим башынан аягына чейинчи. Токмокко жеткенчекте эле макул деген да. Мага жакты уже, давайте тартабыз. Ушу Токмокко жеткенче эле уже Гавайиден уже берилип калган да, мондайчы күйүп калган. Даваттан чыгып келатсам, эң сыйкырдуу жер ушул жерде. Үйгө жете элекмин, Сокулукка жеткем, Бека чалды. Айбек байке кинону тартабыз, акча табылды деди. Кудай угуптур дедим. Айтып бергенде мен ошол ойдон кызыгып батыраак келели, Бишкекке Айбек менен жолугалы, баштайлы, жазайлы деп ошентип башталып кеткен. Бул жайдын убагы болчу. Анан аябай жаккан, ушунусу менен мен макулдугун берип келишип кеткем. Команда чогултуу, тартуу процесс аябай, бул да бир өзүнчө химия болду. Башында эле биз Бека экөөбүз актёрду эле тандап алганбыз. Өмүрбектен башка эч ким тартпайбыз дегенбиз. Өмүрбек Израиловду таап эле, анан кийин оператор маселесине токтолуп алайын. Башка бала тартмак негизи. Белгилүү себептерден улам ал бошобой калды. Андан кийин дагы бир башка бала менен сүйлөштүк. 4-5 күн калганда ал дагы бошобой калдым деди. Бек экөөбүз түндө саат 3-тө отурабыз, машинада отуруп. Биз мели аяк биякты издеп жүрөбүз. Жаныбызда жүргөн Рыскелди бар го, аябай күчтүү эле идеялар бар, потенциалы күчтүү бала. Рыскелдиге түндө чалдык 3-тө. Чалса уктай элекмин дейт. Каяктасың, болуш керек болот, сөйлөш керек болот деп. Срочно телефондон эле сөйлөшсө болот, сен жок деп анан. Ушундай сунуш. Кино тартасыңбы, жоопкерчилик ушундай десе. Смело байкелер, давайте делать деди. Күйүп турган, жанып турган, желанием катылып турган учур. Тартап ал дедим. Дароо эле ошол. Хорошо деп. Ошентип тартып калдык, келип калдык. Биринчи дебюттук фильм, буга чейин ассистент болуп, экинчи оператор болуп иштеп жүргөм. Оператор-постановщик болуп, биринчи проектимде. Ошо башынан эле Айбек байке менин чыгармачылыгымды жакшы көрчү да. Ошол бирден бир себеп болду го дейм, ошол өзүнүн чоң бир жоопкерчиликтүү ишин мага дайындап, ошо мага ишенгени. Рыскелди да биз менен башынан аягына чейин чуркады. Бул проект оор жанр болгондуктан бизге күчтүү команда керек болчу. Башында эле айткам, ошо экинчи режиссер сөзсүз керек дедим да. Ал жок болсо аябай кыйналабыз. Процесс токтоп калат. Анткени оператор менен экинчи режиссердун иши жүрүшү ошо экөөнүн көз каранды да, основном. Экинчи режиссер издеп баштадык. Бектур Уйзбаев, Нуркыз Тунгатарова деген эжекебиз менен таанышып калган экен. Команданын эч кимисин тааныш эмесмин, Бекадан башкачы. Действительно жагып калды идеясы. Өзүм салымды кошоюн деп эле макул болуп калдым.
как звукорежиссер катары. Кетип бараткам жыргап эле. Анан чалып калды Бека. Нуркызы же кеңешиш керек болуп атат. Биздин второйубуз Шамил болчу. Ал башка проектке, так как бизде съемка жылып калгандыктан, ал башка проектке макул болуп койгон экен, өттү ага как художник-постановщик деди. Анан күлдүм, силердин сценарий менен 80% ночной. Бул фильмде драйв болуш керек. Бул фильмде ар бир нерсени, убакытты, техниканы, керек болсо монтажга чейин түшүнө билген второй керек деп. Сценарий сложно постановочный деп эле айттым. Анан кимди рекомендация кыла аласыз дедим. Мен бир эле адам тааныйм дедим. Ал менмин дедим. Десем, сиз эмне второйсузбу дейт. Мен кыргыз фильмде тяжелый проекттерде второй болгон адаммын дедим. Без фальши, без ничего. Кааласаңар, пожалуйста, иштегиле дедим. Кааласаңар, мен звук деле жазып берип коем. Звук кандай болуп калат дегенде ассистентим жазат дедим. Ана эле кечинде кетип баратсам эле Нуркызы колго алыңыз деп Бека чалды мага. Мага 2 күн бергиле, мен проектларымды полный жаап салайын дедим. Ошондо подготовкага менин ачык эле айтканда 6 эле күнүм бар болчу. Долбоордо салымы чоң инсандардын бири, башынан аягына чейин биз менен болуп, күнү түнү мындай аял башы менен биз менен эркектей эле жүрдү. Аз деле жүрөт биз менен. Орто жолдон сиз кошулдуңуз, Тусебеке кошулду. Ортодогу түшүнүктөр, көз караштар, бир идеяны айтсаң же бир ойду айтсаң, ошол нерсени жоктобой, тескерисинче ошол нерсени общий көз караш менен ортого салып иштеп, процесстин жүрүшүнө дагы ошол даярдыкты жакшы болушуна дагы ошол нерсе аябай жакшы жардам берди да. Общий сюжеттин жүрүшү бир аз башкача болчу, ошо команда менен, ошо постановщиктер баарыбыз бирип ошол нерсени талкуулаганы бул чоң бир жардам болду да. Художник-постановщик аябай сонун постановкаларды кылып берди. Бул проектке Айбек чакырган. Бек художник эмес, костюмерлерге чакырган болчу. Анан убактылар жылып кетип, алмашып орундар, анан художникке туура келип калды. Подготовканы күчтүү кылдык, тарттык, түнкүсүн кыйналдык, бирок мен аябай чарчап аттым, реально, потому что баягы именно профессиональный съемочный группалар менен иштебегендер болду площадкада. Муну эми скрывать этпей эле коюш керек. Анан муну мындай кылыш керек, муну мындай кылыш керек, мынтиш керек деп мындайча айтканда профессионалдык жактан да өсүү болду балдарда дагы. Мен үчүн жаңылык болду, себеби дегенде комедияны тартып атканда мындай рахат албайсың, а мында тартып атканда кадрларды көрүп суктан өрүткөнсүң, башкача элестетүүлөр башкача болот экен, такырчы. Мага жакты бул жанр негизи элечи. Бир топ эле өсүп болду, себеби дегенде үйрөнчөкпүз да биз чемчи. Жакшы нерселерди үйрөндүк. Именно подготовка жакшы болгон үчүн мен үчүн аябай сонун болду. 20 саат, 18 саат, 17 саат иштегенибизге карабай, мен үчүн мындай в кайф өттү да. Эч кыйынчылык болгон жок. Баягы башында айтып кеткендей эле, команда сплоченный болсо, эч бир кыйынчылыкты байкабайт экенсиң да. Короче, аккордтун мен баштан эме продюсерлер бүт баары эме сурап атышат азырчы. Өмүрбектин гонорары канча экен депчи. Вот мынакей гонорар. Кетти. Башынан берисе. Түнкүсүндө өзгөчө экен, кызыктуу. Талааларда ташталган заброшкаларда тарттык. Башкача экен. Ушул нерсени да көрүшүбүз керек эле, көрдүк, жакты аябай. Буюрса, ошо аракетибиз акыбети жакшы эле чыгат деп ойлойм. Эң чоң бир эсте калганы ошол аябай чоң себет алып арендага. Анан Токойдо тартмакпыз да түндө. Тарта алып атсак, бир кабелибиз калып калыптыр шаардачы. Кабелибиз калып калып, команда өлбөйт анычы. Анан эч ким билбейт да. Анан такси менен салдырттык анычы. Эме скорый келе атат, сотрудниктер, машиналар келе атат, уже баары сөттүк үспөйсүңөр деп чыктым. Азыр деп. Кабел келди да, кабелди коюп анан күйсөк, анда да күйбөйт да. Не болуп атат деп нары басабыз, бери басабыз. Такыр күйзө албайдык сөтүбүздүчү. Анан айттым мен, эч ким айтпагыла, эч ким билбесин. Өзүнүн сеттерди эле коюп эле, ошолор менен тарталы деп. Өзүнүн сеттерди койдук. Улам ар ким келип сурайт ошол сет не болду депчи. Анан мен айтып койдум, бул сет кереги жок экен, өзүнүн сет менен тартабыз. Ушундай моменттер көп эле болот ошол, бирок повод берген жокпуз.
Экинчи режиссер эжекебиз башында эле айткан, сен чыгармачылыкты ойлон, анан башка нерсени биз даярдайбыз. Сен только творчествону ойлон. Даже команда эртең менен саат 7-де чогулса, мени шашпай салып, ошо мээсин чачыранды кылбай саат 10го келсин деп ушундай шарттар түзүп берди да. Второй режиссер — это постановщиктердин щити деп эле. Особенно режиссер-постановщиктин щити болот. Ушул условиялар аябай мындай благоприятный эме кылат экен да. Иштегенгечи аябай жакты. Не дейсиз Айбек? Короче, меня обжаловали, теперь Диана режиссер, и я ее ассистент. Максат Жумаев байкебиз да аябай чоң салым кошту. Бул долбоордо художественный руководитель катары и режиссер монтажа катары. Максат байке көрүп атсаңыз, сизди жакшы көрөбүз. Нургулже, сизди жакшы көрөбүз. Команда бизди жакшы көрөбүз. Баарыңызды жакшы көрөбүз. Эсте калган момент бул ошол Токойдогу. Ошол момент болду, себеби дегенде ал жакта масштаб бар болчу. Чындыгында и ошол сценага биз чындыгында переживать эткенбиз. Кандай тарта алабызбы, кандай болуп калат, алыбыз жетеби дегенбиз. Ошол убакта команданын күчтүүлүгү, ошол команданы кармай алган ошо второй режиссер ал адам кармап берди и ошол убактагы оператордун көз карашы бизди ошол ситуациядан алып чыкты. Себеби дегенде чындыгында мыкты болгон, бизге ошол кадр жагат. Биз элестеткендей гана чыгара алдык да. Себеби дегенде сценарий жазып атканда элестетесиң. Ошону сценарийде да кандай болсо ошондой чыкты да баарычы. Сөймк учурунда да, монтажда да биздики идеальный ошол сценабызчы. Проектте гана эмес, сценарийде да гана эмес, бул менин балдарга ишеничим болгон. Балдарда потенциал көп, көз карашы башкача, андан да тышкары ой жүгүртүүлөр башкача. Чыныгы кинонун жаратуучулары да ошого ишенгем. Негизгиси эле буга чейин көптөгөн комедияларды көрүп жүргөнбүз. Кызыктуу болчу эле, бунусунда кичине оор абал болду. Анткени көбүнчө биз түн жарымда тартып, күн суук учурунда болот. Ошого карабастан биз командага чоң рахмат, баарыбыз чыдап, күнү түнү өмүр кылбай, үй бүлөбүз көмөк кылбай, баарыбыз биз менен колдоп, бир бекем колдой иштедик. Сонун болду. Биздин кино тартканга өтөбүз да. Так эми Ой, лайктайсың видеолар. миллионго кетип калса, Өзгөчөлүгү ошол маньяктын комнатасын эмен вагондун ичин жасаган болду, анан погреб болду окшойт. Ошонун маньяктын куралдары, ошонун жаткан жери, оокаттары. Бир жакшы сөзүм бар, команда это пазл деп. Бул деген целая картина, бул целый эме да, мир да мындайча айткандачы. Бирөө эле баягы брак болсо, ошолдо келаткан нерселердин баары урап түшөт. Ошон үчүн таксидеги командабыз целый пазл болдук. Таксидеги командабыз күчтүү болду. Кудайга шүгүр. Мен башында эле айткан болчумун, собрание учурунда эле мен урушам депчи. Бул это процесс работы. Мен эч качан личность койтпойм. И мен канча урушсам да мен силерди жакшы көрөм деп эле айткам. Ушундай баарыңарга кичине көңүлдүү маанай калап, анда эмесе биздин режиссерибиз Айбек Бектемиров бир шүңгүл ырдап берсин анда. Кел, суранабыз, кел, суранып кой. Жакшы ырдайт негизичи. Грим дагы, костюм дагы, даже ассистент, техник, даже крафт балдарга чейин ушунчалык баягы бир туугандай болуп туруп, чапа тырмак жабышып эле ушу кино негизи мындай балаңдай эле болуп калат го. Келе ушу балабызды өстүп тарбиялап чыгарып элдеп туруп, күнү түнү 20 сааттан иштеген күндөр болду. 2 саат, 3 сааттан уктап, ошо самоотдачаны берип,
жан дүйнөсүн берген команда барыңыздар, жакшы көрөбүз. Ушунча ыраазыбыз. Силерди тарбиялап өстүргөн ата-энеңерге рахмат. Ушундай сонун адамдарсыңар. Кээ бирөөлөрдүн аты аталбай кетсе кечирип койгула. Бирок баарыңарды чын жүрөктөн жакшы көрөбүз. Баарыңарга рахмат. 100% уверенность менен айта алам. 2023 жылдын эң крутой проектиси, крутая командасы бул такси проектиси. Кудайга шүгүр, 12 күндүн ичинде 80% ночной, сложно постановочный проектти бүтүрүш баардын колунан келе бербейт. Ошондуктан канча аракет кылсак дагы, мисалы кыргызская чудан жаратуучулар ал маалда билген эмес, кыргыздын чудасын жаратып атабыз депчи. Алар баягы өзлөрүнүн конвейеринде иштеп жаратуучулар болуп калган. Мисалы азыр ошондой кыргызская чудадагы ар бир фильмге салым кошуп, ошо көзү тирүүлөр с таким восторгом айтып беришет. Мен баланча деген фильмде, мен ак кемеде, например, мен там волчья ямада депчи мисалы айтып беришет. Мен дагы ушул нерсени каалайм. Такси проектисинде биз да иштегенбиз деген сөздү айткым келет. Адамдын организминде 7 орган болсо, бул команда биздин 7 орган. Командасыз биз иштей албайбыз, биздин иш жүрүшпөйт. Командага чоң ыраазычылык, чоң рахмат, ийгилик буюрса, алда да көп иштешебиз. Ушудан жазбай дальше кеткиле, бирок катып калбай, дагы башка жанр менен алышкыла, аракет кылгыла деп айтмакчымын. Мен деле ошондой өзүмдү ар кайсыл жанрда көргүм келет да, иштепчи. Чогуу үйрөнөлү, чогуу өсөлү, чогуу өнүгөлү. Биз бирге болсок, биз бири-бирибизге опытыбызды бөлүшсөк, буюрса өсүү болот. Андыктан биз чогуу элебиз бир балнада. Бул проектте баары мен үчүн ойдогудай болду, баары сонун болду. Шүгүр. Эң жыйынтыктоочу сөз Айлуна кызым, балким чоңоюп сен бул видеону көрөттүрсүң. Бул долбоор мен үчүн лично бул Айлуна кызыма белек катары. Спасибо.